Бүгүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери жана мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясы партияны шайлоого каттабай койгондугуна байланыштуу маалымат жыйын өткөрдү. Партия лидери Адахан Мадумаров Борбордук шайлоо комиссиясынын мыйзамсыз чечимине сот аркылуу даттануу конституциялык укук болуп саналат жана саясий уюм аны колдонорун белгилеп өттү. Партия өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын Бүтүн Кыргызстан партиясы техникалык ката кетиргени үчүн шайлоодон четтетүү боюнча чечимине каршы экенин билдиришти. Алардын айтымында партияда эч кандай катачылык кеткен эмес, бирөөнүн буйрутмасы экендигин баса белгилешти. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров партия экс-президент Курманбек Бакиевке эч кандай тиешеси жок экендигин айтты. Ошондой эле партия элдин партиясы экендигин айтып, 200 000 кол чогултканын кошумчалады. Бир эле учурда бир партия кечигип документтерди алып келбесе, сот 3 күндө чечип туруп каттоо өткөрүп атат. Анан 1 сааттын ичинде бир токтомду экинчи токтомго өзгөртүп, башында катталсын деген чечимди 45 мүнөттө өзгөртүп туруп, катталбасын деген бул ойго да алып келбейт. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул чоң саясий ката кетирип атат. Бул эч качан жакшылыкка алып келбейт. Ошону эске алыш керек. 100 000 деген адамдар кат жазып атат, кайрылып атат. 200 000ден ашык биз кол топтогонбуз. 200 000ден ашык. 200 000ден ашык. Биз кол топтоп айтып атабыз, шайлоо кодексине ушундай өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Кыргыз паспорту чөнтөгүндө бар киши шайлоого шайланууга укугу бар экенин кайтарып беришибиз керек деп 200 000ден ашык кол топтодук. Эми мен жооп бергенде 10 жашар болгон жигиттер кыздар 20га чыгып келип кайра сурап бере берет экен да ушинтип. Окуш керек да, тарых окуш керек. Эгерде ошондой бир килтейген мына Турсунбай Бакирулунун бир кагазы менен Бүтүн Кыргызстанды четтетип атпайбы? Бир кагазы менен. Мыйзамсыз. Эгер Мадумаров Кыргыздын сыймыл болгон жайлоону 10 жылдан бери кезектерип жүрөбү, соттобойбу. Өзүңөр ойлонбойсуңарбы, садагалар? Ойлонбойсуңарбы? Анан 10 жыл башта, 11 жыл болуп атат. 11 жыл башта кеткен Бакиевди кайра айта берсеңер, силердин оозуңарга эмне бал таматабы? Эгер 11 жылдан бери Бакиевтердин таасири ушунчалык калган болсо, демек элге эмгеги сиңген экен да алар. Туурабы? Сиз сиңди деп эсептейсизби? Сиңди. Бардык нерсени тарых өзүнүн ордуна коет, өз баасын берет. Менин, сенин баа бергенге укугубуз жок. Бардык бааны тарых өзүнүн ордуна коет. Сотко берем деп аткан, сотко берем деп аткан киши менен кантип жолго барасың? Эгер мындай узак жолго чыгып атасың, мен түн кирсин, сен уктап калганда сени муунтуруп өлтүрөм деген киши менен кантип жолго чыгасың? Бирок барса деле болмок. Өзүнүн тиешелүү документин өткөрүп бериш керек да бияга. Ошо юристтер менен кеңешпей туруп аны чыгарып салганга укугу бар. 100% укугу бар. Сен ошол съездин материалдарын даярдоо, БШКга документтерди даярдоо юристтин милдети. Ошол эле учурда жумушчу топ кандай бир эл карчы болсо, ар бир партияга 10 күн берилет деп айтылган edi. Жумуш Турсунбай Бакирулунун документин 10 күн ичинде кошпаса болот беле? жумушчу топтун тиянагы мына БШКнын. Эч кандай мыйзам бузуулар жок. Мыйзамдар толук сакталды. Бүтүн Кыргызстан катталсын деп могул тиянакты мен жазган жокмун. Ошону Атыр Абдырахматов айтты. 48 сааттын ичинде илинип турду. Ошондо 11 партия бүт биздин талапты аткарды деген ичинде Бүтүн Кыргызстан турду. Бүгүн эмне өзгөрдү деген суроону коюп атат, эч ким жооп бере албай атат. Келген